Ирония судьбы, служебный роман тасмалар аркылуу таанылган белгилүү актер көз жумду. Кыргызстандыктарга ирония судьбы, служебный роман тасмалар аркылуу таанылган белгилүү актер Андрей Мяков көз жумганын РИА Новости билдирди. Андрей Мяков 82 жашта болгон, өлүмдүн алдынган себеби катуу жүрөк оорусу деп кабарланган. Дарыгерлер келгенге чейин актер үйүндө көз жумган, аны эс үчүн жоготуп жаткан жерден жубайы таап алган. Белгилей кетсек, театр жана кино актері, режиссер Андрей Васильевич Мяков 1938 жылы 8 июлда Санкт-Петербург шаарында туулган. Булак Кыргыз кабар. Гүлшайыр Садыбакасова баламдын жыты кетелеп көйнөгү сай сөөгүмдө сыздатты. Кыргыз Республикасынын эл артисти Кызбырак тобунун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасова жалгыз уулу эркинди жоготуп, каңырыгы түтөп, эскерип олтурганын айтат. Бишкекке келдим, 6 айлык азалуу көңүлүмдө кайрадан кара булут каптап, сай сөөгүм сыздап, уулум эркинди эскерип олтурам. Ал жашаган үйүбүз, комнатасы, күндөлүк урунган буюм тайымдары, өз колу менен тыкан жыйналган кийимдери, иреттүү илинген костюм шымдары, баламдын жыты кетейлик көйнөк көнчөктөрү, кийилбей сыны кеткен бут кийимдери, пальтолору, өзү жактырып маңдайына тизип алган сайкалдын, кыз бурактын сыйлык статуэткалары, 4 ай айдаган Матис автомашинасы, чет өлкөлөрдөн келген эстелик белектер, тарелкалар жана башка ушул сыяктуулар баламды кайрадан эсиме салып, азап кайгым жаңыланып, каңырыгым түтөдү. Баламды жоктоп, өңгүрөп ыйлап жаттым. Экошам, сени аябай сагындык, алдыңа барып жатып алайын деймин, бирок арга жок экен кулунум. Жаратканын айтканы менен жашайт экенбиз. Айтып бүткүс арманым, ат көтөргүс дарманым. Бейкубар болсун жаннатың, бейишин берсин Аллахым. Күйүттөн күйүп чок болгон апаң, эми сенин арбагыңа багыштап дуа окуу менен өмүр кечирет. Аллахым акыретиңди абат, рухуңду шат кылсын. Кабырың нурлуу, чын дүйнөң жылуу болсун. Бейиште периште сымал учуп конуп, ойноп күлүп жүрүшүңдү Кудайым насип этсин деген. Булак Кыргыз кабар. Асель Кадырбекова тажаса тажаптыр, мен эч кимди кыйнап кармабайм. Ырчы Асель Кадырбекова кечээ өзүнүн жеке Instagram баракчасына 14 февралда Нурлан Насип эмне белек бергенин жазып чыккан. Анан анын катталуучуларынын бири Нурлан сенден тажаган го деп жазган. Ал болсо тажаса тажаптыр, мен эч кимди кыйнап кармабайм деп жооп берген. Булак аргумент кейжи.